Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasuli Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi bir tuğanlar. İbn Ata'illah Sekandari rahmetullahi aleyhin kalemini tanıdık. Al-Hikamul Ata'iyya. Ata'iyyanın danışman sözleri attığı 18. danışman sözüne geldik. Yosa kösöm söz deybiz be. Al sözde mınday deydi. İhalatuka la amal ala vujudil faraq. Amaldı kийинкиге жылдырып коюң дейт. Амал дегенде максат Кудай Тааланын сага буйруган буйруктарын, диний милдеттериңди анан кылам деп жылдырып коюң дейт. Аля вужудил фарок. Яни бош убактым болгондо кылам деп жылдырып коюң. Мин руунатин нафс, нафсиңдин жеңил ойлуулугунан дейт. Бул жеңил ойлуулукту билдирет дейт. Хадисте келеткен да Ма мин яумин илля ва хуа юнади. Адам аткан ар бир таң, ар бир күн мындай деп жар салат экен. Ябна Адам, эй адам уулу, ана холкун жадид. Мен сенин бүгүнкү жаңы күнүңмүн. Бүгүнкү жаңыдан жаратылган Алланын макулугумун. Сен үчүн жаратылдым, сен менин ичимде иш аракет кыласың. Ва аля амалика шахидун, мен сенин амалдарыңа күбөмүн. Фагтани минху минни, эй адам уулу, мен сенин бүгүнкү жаңы жаратылган күнүңмүн. Менден канимет билип, менин убайымды көрүп кал. Фа инни ла ауду иля яумил кияма, анткени мен кыямат күнгө чейин кайтып келбеймин дейт да. Бүгүн 8 январь 2026, 8 январьдын таңында мага айтат экен: эй Талгат, мен Алла Тааланын сен үчүн жаратылган жаңыдан бир макулугумун. Мен сенин бүгүн амалыңа күбөмүн. Менин убайымды көрүп кал. Менден пайдалан. Акыретиңге капиталыңды куруп кал. Анткени кыямат күнгө чейин мен 8 январь 2026 кайра кайтып келбеймин дейт экен да. Ошого улуу бир зат айткан экен: Фама кодо ахадун минха лубанатаху. Бул дүйнөдө эч ким өзүнүн максат тилектерин өтөп бүткөн эмес дейт. Эч ким. Вала интаха аробун илля иля аробин. Бир максат экинчи максатка жылуу менен гана улана берген дейт, түгөнгөн эмес дейт. Каяка шашабыз, субханалла. Максат жашоо эмне? Жакшы кийим, жакшы тамак, бала чака, аял, күйөө, кооздугу деп атпайбыз, мисалы, тиричилик да эми. Анан максат ошол да, мисалы, бир немен максат, дүйнөнү максат кылабыз, ага жетебиз, кайра дүйнө. Дүйнөнү максат кылабыз, ага жетебиз, кайра дүйнө. Баягы Садыбака Столов айтмактай, Садыбака Столов устаз айтмакчы, баягы неме дейт го, жаш жигиттер мынтет экен да: жигиттер келгиле, бат-баттан куфтан окуп алып, ад души тамак ичкенче футбол көрөлчү дейт экен да. Андай болбош керек да. Бу ибадат максат бизатихи, затында максат. Ал эми тиричилик ошол максатыңды өтөөдө сенин жашооңду камсыздап берген нерселер гана да. Кудай Таалага ибадат кылыш үчүн келдикпи? Ибадат кылыш үчүн жашаш керекпи? Жашаш үчүн средства керек да, ошолорду аткарганча да кандай болуп калды? Орун алмашып калып атпайбы? Ошого дүйнөгө деген бир максатың жетип, кайра экинчи максатка өтүп кете берет экен да. Яни адамдын максаты, тирүү жандын дүйнөгө болгон пландары бүтпөйт экен. Анан мен ошол максатым бүтсүн, мен момундай максат коюп алгам. Ошол максатыма жетейин, анан менен намаз окуйм. Момундай план коюп алгам, ушул планым ишке ашсын, анан мен намаз окуйм дегениң бул мин руунати нафс дейт. Сен жеңил ойлой экенсиң дейт. Сен олуттук ойлоно албайт экенсиң. Сен бутуңдун алдына эле карайт экенсиң. Дейт, ар жакка аркан таштап быргыта албайт экенсиң деген сөз дейт да. Наруху ва нагду ли хажатина ва хажату ман аша ла танқоди. Таң атырабыз, кечкиребиз тиричилик деп, бирок адамдын ошол тиричиликтеги муктаждыктары түгөнбөйт да дейт да. Ошого алымдар айтат: ал вакту кассайф. Вакыт бул кылыч. Инлам тактоху котак. Эгерде сен аны кеспесең, ал сени кесип кетет дейт да.
Алла Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Ва кули амалу", амал кылгыла дейт. Дейсизби? Турбагыла дейт да, кыймылдагыла дейт. Фасаяраллаху амалакум, Аллах силердин амалыңарды көрөт дейт. Ва расулуху, пайгамбар дагы силердин амалыңарды көрөт. Вал муъминун, атүгүл момундар да кыямат күнү силердин амалыңарды көрөт дейт. Кыймылдагыла дейт да. Ошондой эле пайгамбарыбыз "И'малу", амал кылгыла, кыймылдагыла дейт, турбагыла дейт. Куллун муяссарун лима хулика лаху, ким кайсыл нерсе үчүн жаратылган болсо, ошол нерсе ага жеңилдетилген дейт. 5 үчүн жаратылган болсоң, 5 амалдар сага жеңилдетилет экен да. Намаз окуш жеңил, мечитке келиш жеңил, шариат илимин үйрөнүш жеңил, орозо кармаш жеңил, зекетиңди бериш жеңил. Ким тозокко ылайык болгон болсо, тозок жеңилдетилет экен да. Зынага барыш жеңил. Кайдан жайдан достор, кайдан жайдан кыздар табылат, каяктан жайдан эле ойноштору табылат. Күнөө кылыш жеңил, ичиш жеңил, чегиш жеңил. Айтор, ким каякка ылайыктуу болгон болсо, ошонун амалы жеңилдетилет. Демек бул өтө кооптуу нерсе да. Тозок амалдары сага жеңил болуп атабы, корк дейт да. Сен ошо тозоктук болуп калба дейт. 5 амалы жеңил болуп атабы, демек мындай жакшы бир ишарат. Ал-муъминул кави хайрун ва хаббилаллахи минал муъмини даиф. Күчтүү мусулман, материалдык руханий жактан дагы жана физикалык жактан дагы, материалдык жактан дагы күчтүү болгон мусулман хайрун ва хаббилаллахи минал муъмини даиф. Алсыз болгон мусулмандан жакшыраак дейт. Яни бул хадистин идеологиясы мындай болуп атат. Мындай муунуңду бошотуп, колуңду кушуруп отуруп алба. Мейли руханий жактан болсо дагы күчтүү болгонго аракет кыл. Руханий жактан күчтүү болгон, сабырдуулукту карманган, ачуусун баса алган, Алла Тааланын өкүмдөрүнө мындай бир туруштуулук берип, көктүк менен чыдай алган мусулман өтө физикалык жактан күчтүү болуп туруп, бирок орозого келгенде мен орозо кармаганга болбойт да деп бир шылтоону айтып, анан орозо кармай койгон руханий жактан алсыз болгон мусулмандан күчтүүрөөк дейт. Өтө күчтүү болуп, бирок ачуусун кармай албай, бирден болсо эле күйүп жанып, кыжыңдап, согушуп кеткен ал уже алсыз ал. Пайгамбар айтпайбы, күчтүүлүк бул билектин күчтүүлүгү менен болбойт дейт. Ал ачуусун кармай алабы, контролдой алабы, ошону менен болот деп атпайбы, мисалычы. Демек, руханий жактан күчтүү бол, алсыз мусулманга караганда жакшыраак болосуң. И физикалык жактан дагы эртең менен басып, туруп, чуркап, спорт менен машыккан мусулман 12-ге чейин сас окуй берген мусулманга караганда жакшыраак да турабы? Ошондуктан шарият ушуга буйройт. Ва фи куллин хайр, бирок алсыз мусулман болобу, күчтүү мусулман болобу, экөөндө тең жакшылык бар. Ихрис ала ма янфаук, кайсыл нерсе сага пайда берет, ошол нерсеге ынтызарлыкты көргөз деп атат пайгамбарыбыз. Хирс, мындай бир хирс деген мындай ошого болгон мындай бир тойбостук дейбизби, мындай бир умтулуу да, мындай бир ынтызарлык менен болгон, ошого мындай карман дейт, ошонун артынан чурка дейт. Кайсы нерсе сага пайда берип атат дейт. Спорт пайда берип атабы? Таштаба. Ушул соодаң сага пайда берип атабы? Анын негизинде зекетиң берип атасың, курбанчылык кылып атасың, туугандарыңа пайдаң тийип атат, терекчетиңе пайдаң тийип атат, таштаба. Кайсыл нерсе сага пайда берип атат, мейли ал материалдык болсун, руханий болсун, таштаба, ошого умтул дейт пайгамбарыбыз. Вастаин билла, Алла Тааладан жардам сура дейт. Алланы унутуп калба дейт. Мен эле кылып атам деп ойлоп калба. Вала таажаз, алсыздыкты көргөзбө дейт. Кээ бирде муунуң бошо болуп калат го, анан баягы кой, ла хаула ва куввата илля биллах деп мындай Кудай Тааладан суранып, мындай немесең анан чыйыр алып иштеп кетесиң го, мындай кээ бирде жалкоолук кармайт да, жатсаң жата бересиң, анан кой деп мындай чыйыр алып аракет кылып, кош алсыз болбойн деп немесең, мындай чыйрак болуп кетесиң да, уланып кетет, унутуп каласың ба жалкоолугун. Ойна собака шайын, эгер бир нерсе болуп калса, демек сага пайдалуу нерсеге умтулуп атасың. Алла Тааладан жардам сурап атасың, алсыздыкты көргөзгөн жоксуң, шалакылыкты, халаттын отношенияны көргөзгөн жоксуң, бирок эмне болду? Ошентсе дагы сага бир зыян келип калды. Пендебиз да. Анда фала такул, анда аттиң, мындай кылганымда момундай болмок экен да, момундай кылганда момундай болмок экен да деп өзүңдү жебе дейт. Алла Тааланын тагдырына таштап кой.
Файна лау тафтаху ала амала шайтан анткени эгерде монтип койгонумда момундай болмок экен, тинтип койгондо тиндей болмок экен деген сөзүң бул эмне? Шайтанга эшик ачып берип коет дейт да. Ошондой эле Ибнул Фарис деген улуу бир алым айткан сөзү бар экен. Ваут мин корибин вастажиб. Алла Таалага жакында, жакын болгон затка кайт. Важтанип годан, эртеңден сактан дейт. Вашаммир анисак, эртең. Качан намаз окуйсуң? Эртең. Качан боонуңду таштайсың? Эртең. Эртеңден сактан дейт. Бул коркунучтуу нерсе дейт. Эртеңге жетпей өлүп калышы мүмкүн дейт. Вашаммир анисак дейт. Иштихадан би нахдотин, Кудай Тааланын буйругун аткарууда ошол неме кыргызда баягы эмне деп коет? Жеңиңди түр деп шымаланып дейби, ушундай жеңиңди түрүп менет кыл дейт. Ушундай жакшы сөздөрдү айткан экен да, урматтуу бир туугандар. Анан Алла Таала деле Кур'ан-ы Каримде айтып атпайбы? Файза фарогта фансоп дейт. Намаз окуп бүттүңбү дейт. Фансоп, Кудай Таалага жалбарууга тур дейт. Вайла роббика фаргоп, эгеңден суранып өтүн тилен дейт. Намаз окуп туруп эле, бол намаз окуйм деп эки жака салам берип туруп ной берип кетпе дейт. Аятал курсун оку, 33 жолу таспих айт, Куран оку, салават кыл, Кудай Таалага жалбар деп Кудай Таала эмне амалдан амалга буйруп жатат. Улайка юсариуна фил хайрат, алар жакшылыкта жарышкандар, ва хум лаха сабикун, анда озгондор дейт. Ошондой эле пайгамбар алейхиссалату вассалам күнүгө кечинде эртең менен Аллаху минни аузу бика минал аджзи вал касал, о Кудай, алсыздыктан, жалкоолуктан, муунум бошоп, эчтекеге жарабай, мындай бир үмүтсүздүккө түшүп калуудан сактай көр деп атат да. Демек, бул жерде амал дегенден максат Мухаммад Саид Рамазан Бути айтып атат, ошол Кудай Тааланын буйругун эртеңкиге калтырба дейт. Эртеңки, анткени эртең бул түгөнбөйт дейт. Бул жерде жакшы бир сөздү айтты эле да. Мисалы дейт, бир соодагерге барып, бас мечитке баралы, намазыңды оку, Кудайга кайт десе, мен азыр ушундай бир пландарды коюп алгам, ошол пландарым бүтсүн, анан келем дейт. Бир чиновникке барып айтсаң, азыр деген мен ушундай бир креслого умтулуп жатам. Ал креслого көп адамдардын көзү түшүп турат. Ошого жетип алайын, анан ошого жеткенде мен намаз окуйм. Бирөөгө барып айтсаң, мен пенсияма 2-3 жыл калды. Пенсияма жетип алайын, пенсияга чыккандан кийин намаз окуйм дейт. Бул адамдар каяктан кепилдик бар дейт, гарантия бар ошол нерсеге жетүүсүнө. Анан дагы дин, Алла Тааланын буйруктары акыркы орундагы бошогондо кылайынчы деген нерсеби дейт. Дос балдар, жүр эле чай ичип келбейли десе, мындай. Жөн эле баягы көңүл ачканча дейбизби, же чер жазышканча чай ичип келбейли деген сөз да. Аны сен мындай кайталанма, мындай жакын кругта досторуң болсо, акыркы орунга жылдырып коесуң да. Тигил жумушум бүтсүн, бул жумушум бүтсүн, бул жумушум бүтсүн, анан баягы эс алганча анын саарында бул жерде акыркы орунга жылдырып атат да. Намаз окубайсыңбы десе, бош болоюн, анан бошоюн депчи. Бул негизги максатты таштап, мисалы мындай дейт да. Мамлекет бир посолду Малайзияга жөнөттү деп коелу, Кыргызстандын боол ишин чечип кел деп. Мисалы, президент деген нерсени көрүп атасыңарбы, биринчи, экинчи, мен калтырбай көрүп атам да. Эмне, Женева дейби? Каякта ал? Женевада. Ошакка барып кумтөр маселесин чечип келбедиби, мисалы, мамлекет ошакка жөнөтүп атканда мамлекет билетин алып береби? Визасын ачып берет, билетин алып берет, жол кире, тамак аш, жатакана, проживание, ооруп калса дарысынан бери, больницага түшүп калса бүт обеспечение кылып берет да. Бүт даяр, только жанакы милдетин аткарыш керек. Биздикилер барып алып Женевада жашаган гостиницасы сонун, тамактары высший, 5 жылдыздуу, унааларынан бери даяр, гостиницасында суусу бар, бассейни бар, массажы бар, анан ошонусу жакты мага, ушул жер сонун экен деп милдет унутуп калып, ошол жердин кайфына кирип, негизги милдет унутуп калса эмне болот? Мамлекетке карата чыккынчылык болот дейт да, бул жерде Рамазан Бути айтып атат да.
Дал ошондой Кудай Таала сени бул дүйнөгө жөнөттү дейт, элчи кылып, посол кылып. Эй пендем, сенин түбөлүктүү жайың акырет. Бияка убактылуу майданга бир вазипа, жумуш менен келдиң. Ал да болсо, "Вама халактул джинна вал инса илля лиябудун", мен жиндер жана инсандарды мага ибадат кылсын, мени таанысын деп жараттым. Ма уриду минхум мир ризкин, мен алардын рызкы каалабайм. Вама уриду аютаймун, алар мага тамак берүүсүн дагы каалабаймын. Я юхалладина аману истажибу лиллахи ва лиррасул. Эй имандуулар, Аллага жооп бергиле. Пайгамбарга жооп бергиле. Иза даакум, эгер силерди чакырса. Ошондой эле куан фусакум ахликум, үй бүлөңөрдү, өзүңөрдү сактагыла, үй бүлөңөрдү сактагыла. Наро, оттон дейт. Вакудуха нас вал хижара, анын отундары адамдар жана таштар дейт. Алейха малаика, анда периштелер бар. Гиладун шидат, ташбоор, орой. Ла яасун Алла Таалага каршы чыкпайт, маамарох, эмнени буйруган болсо. Ва яфалуна ма юмарун, буйрулган нерсени кынтыкса аткарат дейт. Ушул да негизги вазипа, дүйнөгө жөнөтүлгөн. Ошол вазипаны унуттуң, Кудай Тааланын вазипасын унуттуң, Кудай Тааланы унуттуң, анын буйруктарын унуттуң. Дүйнөдөгү Кудай Таала бизге түзүп берип койгон тамак аш, бул дүйнөнүн жыргалтчылыктары менен алек болуп кеткендин мисалы, жанакы тамсилдеги гостиницанын роскош жашоосуна берилип, ошого талып кирип, вазипасын аткарбагандан эч айырмасы жок кыянаттык дейт. Ошончолук жеңил ойлуулук дейт. Же болбосо, бул дин менен дүйнө бири-биринен ажырагыс бөлүкчө дейт. Кудум эле тамактагы туз менен анын майы сыяктуу дейт. Сен тамакка туз кошпой, ана май кошпой кылсаң ал кандай болот дейт. Демек, сен мынтпе дейт. Соодагерлик башка, дин башка. Дыйканчылык башка, дин башка. Саясат башка, дин башка. Таалим башка, дин башка. Үй бүлө башка, дин башка дебе дейт. Бул экөө айкалышыш керек дейт. Кандай эле тамак менен май, тамакка май менен туз аралашыш керек болгондой дейт. Картошка, эт, сабиз, пиязга майды кошпой койсоң, тузду кошпой койсоң, ал эмне деген тамак болот? Тамактын дамын чыгарган май менен туз болгондой эле дүйнөнү оңдогон дин да. Саясатчы Кудайдан коркпосо, ал бюджетти 10 манжасы менен жейт. Биринчи мүмкүнчүлүк болуп, кичине байкабай калат го. Кадыр Камчыбек Кыдыршаевич айтып атпайбы, байкабай калат го, биз күрөшүп атабыз, немеге каршы дейт. Коррупцияга каршы. Бирок ошентсе дагы байкабай калса керек, билбей калса керек деп. Болуп эле урдагандар болуп атат дегенде, көрдүңбү мындай. Көрдүңбү, баягы дин жок болчу да. Соодагер кыянаттык кылат, алдайт, таразадан жейт, дыйкан дагы алдайт, астына бузулуп кеткендерин коюп үстүнө жакшысын салып коет, эски менен жаңыны аралаштырып ийет дегенде, мисалы. Доктурлар соо турган курсагыңды акча үчүн, буну операция кылыш керек экен деп, сен соо турган курсагыңды кесип туруп, кайра жамап туруп, 50 000 сом калып туруп, сен жолго салып коет. Мисалчы. Көрүн, эгерде адамдын дининен дүйнө кетсе, ал ошо Кудайдан коркпой калгандан кийин башка нерсеге таасир бербейт. Аны кайсыл нерсе аны тосолот? Эмне аны тиги кайсыл акындын чыгармасы менен аны тарбиялайсың? Конфуцийдин данышман сөздөрү менен тарбиялайсыңбы? Же Будданын сөздөрү менен тарбиялайсыңбы? Эмне менен тарбиялайсың? Бийлик болсо моундай камчы болуп атса дагы, бирок байкабай, мынау жерди билбей калса керек, Кудай беле деп бурдап атса. Ошондуктан динден дүйнөнүн ажырап калуусу тамактан май менен туздун ажырап калганындай эле дейт да Мухаммад Саид Рамазан Бути. Эгерде ошол соодагер Кудайдан корксо, дин менен жашаса, шариатты билсе, зекетин берет, үшүрүн чыгарат, фитр садакасын берет, курбанчылыгын кылат, элди алдабайт. Ошол саясатчы бюджеттен жебейт. Бир душмандар келип, бир мыйзамды түртүбүй десе, ошол депутат ошол мыйзамды түртүш үчүн ошол акчасын албайт. Мисалы айтты го, ошол Алтын Садыр Жапаров президентибиз ошол мына ишке ашат деп атканда, бир канча депутаттарга келип туруп акча бериптир. Кашайтып туруп эле голос бербей койду дейт, өтпөй калды дейт. Ошентип кайра
алтын тигилердики болуп калды дейт. Кыргыздар монтип калып калды дейт мисалы. Эмне душмандар келди дейм. Душмандар деген ошол үчүнчү лицо эми сырткы мамлекет, Канада, кимиси жанагы центр деме деген. Акча бериптир. Келечек ошол замандагы кыргыздар эмес, келечектин ырыскысын жеп атат. Отту жеп атат. Беймарал да. Кудайдан коркпойт. Кудайдан коркпогондой ал уже анаршист да. Анаршист деген ага уже ыйыктыктар иштебейт. Анын ыйыктыгы эмне дейт? Анын ыйыктыгы эго дейт да, нафси дейт да. Нафсиси эмнени кааласа, все, ошону кылам. Нафсиси эмнени кааласа, ошону кылбайм дейт да. Ошондуктан жанакы 4 нерсеге ушуга барган себеби баягы Кудай Тааланын буйругун бошогондо кылам деп акыркы орунга жылдырып койгон бул жеңил ойлуулуктан дейт. Буга 4 нерседен улам барат дейт да. Биринчиси дейт, ал гарантия барбы дейт. Гарантия жок дейт. Ошол пенсияга чыгарына, креслого жетерине, жанагы планым ишке ашса, анан мен намаз окуйм деп атпайбы? Я айюхал инсан иннака кадиха иля роббика кадхан фамулаких. Эй инсан, сен дүйнөдө өлө жүгүрөсүң дейт, бирок ошону менен параллельно Раббиңе жакындай бересиң. Фамулаких, анан өлүп каласың, Раббиңе жолугасың дейт. Экинчиси, ана кылам, мына кылам деген нерсе бул шайтандын нерсеси экен да. Ошол нерсе адамдын башын жейт экен. Анткени бүгүнкү эртеңден айырмасы болбойт экен. Эртеңки эртеңдин бүрсүгүнкү эртеңдин айырмасы болбойт экен. Ошентип барган сайын ал дагы коюланып, дагы тамырлап, дагы сени сормо саздай сазып кетсе, соруп кете берет экен да, ал түгөнбөйт экен эч качан. Экинчиси ушул болду. Биринчиси гарантия жок, экинчиси эртеңдин аягы түгөнбөйт. Анан үчүнчүсү дейт, бул ошол Кудай Тааланын буйругу динден ажыратылып кылынбайт дейт. Жана айтып атканымдайчы, бул дүйнө менен айкалыш керек дейт. Ошонун негизинде балдарыңа тарбия беришиң керек, ошонун негизинде жериңе кызмат кылышың керек, ошонун негизинде дыйканчылыгыңды кылышың керек. Мындай май менен туз ажырабагандай ажырабайт дейт да. Ошондой өңүттө болсо, сенин дүйнөң дагы акыреттик болуп эсептелет. Сен дүйнөңө дагы сооп табасың дейт. Жанакы хадисте келгендейчи, мусулман адам баламды багам деп баратса дагы Алла жолунда деп атпайбы? Ата-энемди багам деп баратса да Алла жолунда, үй бүлөмдү, аялымды дели бойдок болуп, ушу өзүмдү багам деп баратса дагы Алла жолунда деп атпайбы? Эмнеге? Эмнеге мунун дүйнөсү дагы дин болуп кетти? Эмнеге мунун дүйнөсүнө дагы даже аялыңдын оозуна салган бир кашык тамак үчүн дагы сооп аласың деп атпайбы? Анткени сенин дүйнөң дин боёгу менен боёлсо дейт. Эгерде сенин дүйнөң дин боёгу менен боёлбосо, анда ага сен сооп албайсың дейт. Шариаттын негизинде болсо айтып атпайбы Кур'ани Каримде? Бул менин токуган эмес, алымдардын айткан эмес. Кудай Таала айтып атат Кур'ани Каримде, карасаңыз. Инна солати, айткын дейт, менин намазым, нусуки, бардык ибадаттарым, ва махяя, жашоом, ва мамати, өлүмүм, лиллахи роббил аламин, ааламдардын эгеси болгон Аллах үчүн деп айткын дейт да. Демек бул жерде мындай, бул Алланыкы эмес. Бул диндики эмес деген бөлүштүрүү жок дейт. Баягы сеттик чөрөдө айтылып жүргөндөй, ати мали койсарли койсар ва малиллахи лиллах. Кайсардыкын кайсарга бер. Эми кайсар деген баягы Персиянын падышасы да, ошонун намы да. Алланыкын Алланыкы бер, Аллага бер. Жок, бул мүлк бардыгы Аллахка таандык дейт. Алла Таала Кур'ани Каримде бир дагы жерде мүлктү, дүйнөнү пенделерге таандык кылган эмес. Ва анфиqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih.
бир дагы аят жок дейт. Мен вызов таштайм дейт. Атахадда дейт. Вызов таштайм дейт. Тапкылачы дейт. Мүлк силердики деген аят барбы дейт. Бардык жерлерде мимма розакнакум, биз силерге ырыскы кылып берген ырыскынын бир бөлүгүнөн бияка сарптагыла деп атпайбы. Жалгыз бир аят бар дейт. Ийит ошондо да момундай деп келет дейт. Хадид сүрөсү 7-аят. Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih. Биз силерди ошол байлыкка кожоюн кылып койдук дейт. Убактылуу ошого ээлик кылдыртып койдук. Биз силерди ошого ээлик кылдыртып койгон байлыктардын кээ бирөөсүнөн нужный тараптарга сарптагыла деп атат да. Болбосо ватуху мин малиллахи аллази атакум, ал кедейлерге Аллах силерге берген байлыктан бергиле деп атат. Демек, дүйнөдө падышачылык дагы, башкаруу дагы, дүйнө дагы толугу менен Аллага гана таандык болгондуктан бул жерде бөлүштүрүү жок дейт. Бул кайсардыкын кайсарга бер, Алланыкын Аллага бер деген. Баардыгы Аллах үчүн болуш керек. Сен жашооң дагы Аллах үчүн болуш керек. Сенин ошол соодагерлигиң дин менен жуурулушсун дейт. Сенин дыйканчылыгың дин менен жуурулушсун. Сен ошол өкмөттө иштеген жумушуң дин менен жуурулушсун. Өкмөткө барганда алдасаң боло берет, анан намаз окуган башка. Жок. Баардыгы ошол шариаттын рамкасында болуш керек. Бүт баардыгы түшүндүрө алдымбы мен? Жеткире алдымбы? Ошондуктан бул жерде бөлүштүрүү жок дейт да. Allah razı olsun. Subhaneke Allah'a bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk bi rahmetike ya erhamer rahimin.